Сауд Арабия быйылкы жылы Меккеге ажылыкка барууну каалаган кыргызстандык зыяратчылар үчүн 6110 квота бөлгөн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров менен Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракиевди кабыл алуусунда белгилүү болду. Өлкө башчы алдыдагы ажылык сапарга даярдык көрүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо өзгөчө маанилүү экендигин баса белгиледи. Билесиздер да 20-жылы баягы пандемияда ызычуу болуп, акча желип кетти деп барып жетпей калып, ушундай болбоду беле муфтияттан. Биз жагы максатсыз пайдалануулар болуп кетпесин деген ойдо ушундай алдын алалы деп чакырып отурам да ошону. Уюштурууда мындай ызычуусу жок, уюштуруп беришибиз керек. Коррупциялык элементтердин баарын жокко чыгарыш керек. Анан колдон келишинче биздин жарандарыбызга арзан, ошо өзүңүздөр жана айттыңыздар го, үчүнчү жактын учактарын алып отурабыз деп ошодон уруксат алып. Ал эң туура. Арзан да болду. Конкуренция болгондо ылдыйлатат баасын. Анан барып келиш дагы арзан болот дегендей. Ажылык сапарды уюштурууда коррупциянын алдын алуу, ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана каражаттын туура пайдаланылышын көзөмөлдөө максатында республикалык штаб түзүлгөн. Анын курамына мамлекеттик органдардын, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Быйыл барганыбызда министрликте министр багы жакшы уюштурдуңар деген баа берди. Анан бизге 6000 квота берди. 6110 багы штаб кызмат кылгандар менен бирге. Быйыл болсо ошол эле убактылуу республикалык штабты түздүк. Анын ичинде 6-7 министрликтен өкүлдөр бар, ведомстволордон жана аалымдардын кеңеши болуп отуруп 30 кишиден турган. Ошолор баштан аяк чечет. Быйыл дээрлик бир 70-80% иштерин бүткөрүп калдык. Өлкөнүн аймактарында ажылыкка баруучуларды кабыл алуу 6 мартка чейин жүргүзүлмөк. Бирок берилген квотага жараша орундар 20 февралда эле толуп калган. Ал эми Жалал Абад облусунан 800дөн ашык адам ажылык сапарга аттанат. Алардын 138-ин буга чейин кезекте тургандар толуктаган. Ошол месте толгон ичинен биздин облустан 704 адам катталышкан. Бүгүнкү күндө ошолардын операторлорго келишип, калган документтерин тактап, ажыга баруунун үстүндө иштеп жатышат. Жалпы саны биздики Кудай кааласа быйыл 842 ажыга барган үстүндө даярданып жатышат. Жашы 70-ке таяп калган Сузак районунун тургуну Калыкбай ата ажылык сапарга аттангандардын катарында. Ал буга чейин катталып, учурда документтерин толуктап жүргөн чагы. Эми Кудай кааласа, ошол июндун акырларында Меккеге сапарга жол тартабыз. Эми мына биздин ушу бардык казжаттан регистрациядан өтөт экенбиз, казжатка керектүү документтерди тапшырат экенбиз, баары тапшырып бүттүм Кудай кааласа. Эми только ошол ажылык сапарга камынып атабыз. Биринчи Кудайдан ден соолук тилеп атабыз, экинчи ак жол тилеп атабыз. Быйылкы ажылык сапардын өзгөчөлүгү талапкерлердин жашы чектелбей турганы болду. Мурун пандемияга байланыштуу 65 жашка чейинкилерге гана барууга уруксат болсо, азыр жанында коштоочусу менен 65тен жогорку курактагылар да бара алат. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.